оор кылмыш менен статьяны ошол беренени койгондон кийин бул камалыш керек болчу. Вот это факт. Вот когда ваши отцы убили, вот это факт. А то, что вы говорите свои высказывания, вот это политические высказывания, превращая. А почему вы меня обвиняете? Вы мне угрожаете. Вы меня обвиняете. 18-июнда Жогорку кеңеште 75 адамдын каты боюнча талкуу жүрүп жатканда ишеним депутаттык тобунун жетекчиси эл өкүлү Нурбек Сыдыгалиев УКМКнын мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиевке оор берене коюлуп жатканын айтып, ал жана бул иштин башка фигуранттары да камалышы керек болчу деп билдирди. Оны күнү эгер Ташиевди жумуштан албаганда процесс башкача кетмек анда. Аны баарыңыздар билесиңер, туурабы? Ошол үчүн, ошол Ташиевди жумуштан алган үчүн кат туруп калды ушул жерге. Онун да келип түшкөн. Onun içinde kim çürüp atат аны катты комитетке. Ошондо айтып коюш керек. Анан кийин дагы бир айта турган сөз бар. Мен 2 күндөн бери айтып атам. Мына тергөө, милициянын тергөөсү. Мен оюмча ойлойм, кандай жүрүп аткан мен баа бере албайм. Бирок оор кылмыш менен статьяны ошол беренени койгондон кийин бул камалыш керек болчу. Камап алып туруп, тергөө жүргүзүп, андан кийин процессте дагы, соц процессте дагы ошол жерде камалып туруш керек болчу. Ага чейин бир топ мезгилден бери саясий чөйрөдөн көрүнбөй калган мурдагы депутат Бактыбек Калмаматов коомчулукка кайрылуу жасап, УКМКнын экс төрагасынын эркиндикте жүрүшү адилетсиз деп айтып чыккан. Калмаматов Ташиевке караганда бир топ жеңил берене менен айыпталганына карабай, абакта отуруп чыкканын эске салды. Азыркы могу 70-чилердин өзгөчө могу тримушкчора үчөөнүкү, булардыкы биздикинен алдаганча оор статья берене да. Бунун санкциясы сөзсүз түрдө камоо чарасы каралган да бул жактачы. Эмнегедир үчөө көчөдө жүрөт, өзгөчө камчакам охрана менен жүрөт. Бул мындай адилетсиздей көрүнөт. Мага деле адилетсиздей көрүнүп атат да. Анан кече тергөөчү менен болгон видеосун көрүп калдым. Мен чынын айтайын, таң калдым да. Ал тергөөчүнүн бетине көз астында тергөө учурунда айтып атпайбы? Мен мамлекетти басып алам, аялдарды чыгарам, андан кийин токтото албай каласыңар деп. Бул уже ошо тергөөчүнүн алдында эле госпереворот деген статьяны мойнуна алып атпайбы кайрачы? Бактыбек Калмаматов 2021-жылдагы президенттик шайлоодо Садыр Жапаровго оппонент болгон. Ал шайлоого чейин жана шайлоодон кийинки берген маектеринде Садыр Жапаровдун бийлигин сындап келген. Садыр Жапаров өзүм билем, өтүгүмү төргөлөм, мен жана мен деген учурда кабыл алып атат конституцияны. Өзү билгендей кылып. Конституция узурпацияланып калган бийликти мыйзамдаштырып алуунун эле бир формасы экен. Абсолюттук хандык экен. Мен президент болом, мен чечем деген экен. Анан элдин көзүн боеп алдаш үчүн курултай деген институт киргизип коюштур. Дүйнөнүн кайсыл мамлекетине барбагыла жаңы конституцияга ылайык жаңы президенттик шайлоо болуш керек. Бүгүн президент шайланган жок. Садыр Жапаров да мыйзамсыз президент. Легитимсиз президент. 2021-жылдын декабрь айында Калмаматов Сауд Арабиясына кичи ажылыкка учаардын алдында Манас аэропортунан УКМКнын кызматкерлери тарабынан кармалган. Атайын кызмат Калмаматовго 330 берене менен тагыраагы соц тармактарда аймак аралык кастыкты козутуу фактысы боюнча кылмыш ишин козгогон. Саясатчы өзү ага кылмыш иши негизсиз козголгонун билдирип, бул иштин артында бийлик турарын айткан. Калмаматов 1 айдан кийин Бишкек шаардык сотунун чечими менен үй камагына чыгарылган. Ага карата козголгон кылмыш иши эмне менен бүткөнү коомчулукка ачыкталган эмес. Мен Атамбаевдин малында, Жээнбековдун малында, Бакиевдин малында да оппозицияда болгонмун. Мен аларга мындай ачык сындарды айтканмын. Бирок алар мындай подлостька барган эмес, мындай пасттыкка барган эмес. Жасалма жол менен мени камаган эмес. Булар адамдык сапаттан да тайып баратышат. Юрист Нурбек Токтакунов эл өкүлү Нурбек Сыдыгалиев элди адаштырып жатат деген пикирде. Анын айтымында берененин оордугу камакка алууга негиз болуп бере албайт. Бош жүргөндү камабай, жанагы камакта жүргөндү бошотуш керек. Алар эч кайерге качпайт. Баарын билип турат. Мындан жакта границаларда эле жабылган, кайерге качпагыла алар. Яка бош жүргөн же камакта алган жанагы беренемен байланыш эмес. Эч качан жанагы айыптын оордугу себеп болбойт. Ол качып кетет, же тоскоолдук кылат деген далилдер болгондо, ошондо камалат. Аны жакшылап түшүндүрүш керек элге ошону. Аны элге сот да билбейт. Тилекке каршы.
Конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Соронкулова айыпталуучулардын баш коргоо чарасына байланыштуу маселени жогорку кеңеш чечпей турганын билдирди. Эми бул жерде мындай да маселе ченем. Камалыш керек деп эле артым сот тармактарда деле бүт жерде эле камалыш керек деп эле бул маселени коомчулуктун басым менен болгучу. Бул маселе коомчулуктун басымы менен чечилбеш керек да. Камалган деген оңой бекен. Биз камалып чыктык го. Депутаттар деле бул маселени мыйзам боюнча чечилиш керек. Мыйзамда кандай каралса ошондой болуш керек деген маселе коюлуш керек. 75-чилердин каты аталган иш 1-май райондук сотунда каралууда. Алгач соттук отурумдар жабык өткөрүлсө 15-июньдан тарта ачык карала баштады. Айыпталуучулардын бири Эмилбек Узакбаевдин адвокаты Акынбек Ногойбаев жактоосундагы саясатчынын ден соолугу начарлап жатканына карабай, сот аны абактан чыгарбай жатканын айтып, нааразычылыгын билдирди. Адам ооруп атат, адам кыйналып атат. Ошо адам ооруп аткан, кыйналып аткандан кийин бул жерде гумандуулук деген бар. Бул жерде адамгерчилик деген бар. Мисалы кечээ күнү президент айтып атат, мен баардык иштерди көзөмөл кылып, баардык иштер боюнча мен маалымат алып турам деп. Эми ошол президентке ошол жетип атса, буйрук берип чатырып койсо болот да деген кеп болуп атат да. Эмне зарылчылыгы бар ошо аксакалды кармап алып, кыйнап алып жатканчы? Эми өзлөрүнө аброюна шек келтирип атпайбы? Бул жерде анда конституциянын гаранты болуп неге болот? Бул жерде негизи мыйзамдын иштелиши дагы туура эмес болуп, негизи мамлекет тарабынан туура эмес мындай көз караш ачык эле билинип атат да. Бул жерде кыйноо факты ачык эле болуп турат да, айкын эле көрүнүп турат. Эки жолу тең өтүнүш келтиргенде жүйөлүү негизи себептерди, документтерди тактап туруп бергем. Ошонун негизинде келтиргем, бирок эки жолу ошо негедир себепсиз ошо бир гана медициналык корутунду жок деп туруп эле формалдуу түрдө отказ берип атат. Демек медициналык корутунду жок деген боюнча биз эми тергөөдөн баардык документтерди бердик, өтүнүштү келтирдик. Аны өтүнүштү тергөө мамлекет аткарбай койсо биз башка эмне чара көрө алабыз? Бул жерде реально ачык эле кыйноо болуп атат Узакбаевди. 75 саясатчынын катына байланыштуу кылмыш ишиндеги интернетке тарап кеткен видеоматериалдар тууралуу талкуу дагы деле уланууда. Аталган иш боюнча айыпталып жаткан саясатчылардын тарапташтары тергөө материалдарынын монтаждалып, кескиленгенин айтып, каралоо аракеттери жүрүп жатат деп баа беришүүдө. Айрымдар болсо тергөөдө тартылган видеодо төңкөрүш уюштурууга аракет кылганын Ташиев өзү мойнуна алды деп сыпаттап жатышат. Ал эми айрым эксперттер эгерде сурактагы видео жашыруун тартылса, тергөөдө жана сотто далил катары колдонулбашы керек деп дагы айтып жатышат. Камчыбек Ташиевдин тарапташы катары белгилүү жарандык активист Мукай Керимбаевдин айтымында тергөөдөгү видеолордун тарап кетишине байланыштуу укук коргоо органдары тиешелүү чара көрүшү керек. Кечеги интернетте тараган Камчыбек Ташиев боюнча видео боюнча айта турган болсок, ал жерде негизи бул туура эмес, мыйзамсыз деп айтсак болот. Себеби дегенде ал жерде кесип, кыркып даярдалган видео болгон. Буга чындыгында эми коомчулуктун деле көз карашы көпчүлүгү жакшы эмес деп сезилди да. Себеп дегенде буну мен ойлойм, президентибиз дагы ошол укук коргоо органдары дагы бул боюнча териштирүү кылса керек деп ойлойм. Себеби дегенде бул тергөөнүн купуялуулугу деген бар, күнөөсүздүк презумпциясы деген бар. Ошон үчүн бул жерде ошол тергөөдө болгон материалдар бул сотто гана көрсөтүлүш керек. Укук коргоочу Гүлшайыр Абдирасулова жашыруун маалыматтардын ачыкка кантип чыгып кеткенине байланыштуу ачык жооп жок экенине тынчсыздануусун билдирип, мындай абал укук коргоо органдарына болгон ишенимди солгундатып, тергөө маалыматтарын сактоо жөндөмүнө шек келтирерин айтты. Абдирасулова бул ачык иликтенип, кимдер жасаганы жана кандай чара көрүлөрү тууралуу белгиси келгенин белгиледи. Ал эми Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынан Медиа Хабка суракта тартылган видеолордун кантип интернетке тарап кеткени жана ким тарабынан жүктөлгөнү белгисиз экенин билдиришти. Мен да билбей атам азыр мында болот да. Бул купуя менен тергелген иш да, купуя сыр мененчи. Биз ошол купуялык менен сотко жөнөткөнбүз. Анан соттон дагы бул жабык түрдө өтүп аткан да, сотчу. Анан ачык болгондон кийин эле
Демеден кийин буларды айыпкерлер өздөрү ачык өтүшүн деп бергенден кийин анан кийин ушинтип чыгып кетип атат да. Билбейт аз каяктан неме болуп. Биз азыр мен өзүм да тактап атам азыр, бирок биз чыгарсак буга чейин чыгарып алмакпыз да. Анан бизден билбейм каяктан чыкты, ошону пока өзүм да белгисиз болуп атат мага дагы. Президент жана жогорку кеңештин төрагасынын атына жазылган 75 саясатчынын катына байланыштуу иште 8 саясатчыга айып тагылган. Аларга кызматынан кыянаттык пайдалануу жана бийликти күч менен басып алууга даярдык көрүү беренелери менен иш козголгон. Саясатчылар Бекболот Талгарбеков, Эмилбек Узакбаев, Курманбек Дыйканбаев, Аалы Карашев жана Курсан Асановдор камакка алынса, Камчыбек Ташиев, Нурланбек Тургунбек уулу жана Курманкул Зулушевдер өлкөдөн чыкпоо тилкаты менен бошотулган. Өлкө башчысы Садыр Жапаров буга чейинки маегинде 75 адамдын катына Камчыбек Ташиевдин тиешеси бар же жогун тергөө аныктай тургандыгын айткан. Ал эми Камчыбек Ташиев эч кандай күнөөсү жок экенин, сотто акталып чыгаарына ишенерин билдирген. Сиздер медиа хабты көрдүңүздөр. Аты жөнүм Бекболот Сарыбаев. Аман туруңуздар.